İnsanın жашоосунда анын мамилесине, жана анын сөзүнө, жана амалдарына, адеп аклагына каттуу таасир берген инсан, жана ошол инсандын эң жакыны бул анын досу болот. Анткени жакшы инсан менен дос болуунун акыр акыбети бейиш, жаман инсан менен дос болуунун акыр акыбети тозок. Аллах өзү сактасын. Аллах Таала Фуркан сүрөсүндө мындай дейт: وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Kıyamet günü kafirlar, zalimler iki kolun mancaların tişlep ataganat, dünyada paygambar menen bir jolda karmangan bolsam kana emi, şorum kurusun ay, balançını dos kılbay ele koyson bolmok eken, al meni maga kelgen zikirden, Kur'an'dan adaştırdı. Akır akıbette şeytan insandı jardamsız taştap koyup turmayı dep, jaman insan menen dos bolgon adamdın ökünüp aytkan sözünü Allah'tan ana şul ayakta bayandagan. Mına ошондуктан ар бир инсан ким менен дос? Ошол досуна дагы бир карап койсун. Ошол инсандын досу Аллах жана элчисине баш ийген инсанбы? Же ошол инсандын досу Аллах жана элчисине күнөөкөр болгон инсанбы? Мына ошондуктан салих, жакшы, ыймандуу, Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынган, Аллахка баш ийген, Аллахтын буйруктарын аткарган, жана тыйган нерселеринен тыйылган инсан менен дос болуп, бурадар болуп, достошуубуз керек экен. Мына ошондуктан инсандын жашоосунда ага каттуу таасир берген анын эң жакыны анын досу болот. Аллаху а'лам.